Салам, бул Карага техноблогу. Баштадык. Мобилдик индустрияны биротоло өзгөрткөн 10 легендарлуу телефон. Азыркы биз билген мобилдик телефондордун сырткы көрүнүшү качан калыптана баштаган деп ойлойсуз? Ал так 1973-жылы дүйнөдө биринчи портативдүү мобилдик Motorola Dynatec аппараты пайда болгондон кийин калыптана баштаган. Уюлдук тармак аркылуу эң биринчи чалууну Motorola'нын кызматкери Мартин Купер жасаган. Motorola'нын атаандашы болгон AT&T компаниясындагы Joel Engel чалган. Телефондун портативдүү деп эсептелгенине карабастан, Motorola Dynatec'ти чындап мобилдик гаджет деп атоо кыйын, анткени ал 1 килограмм салмактагы кирпичтин өлчөмүндөй болгон. Эми элестетип көргүлө, ошондой телефон менен сүйлөшүп жатканыңарды. Бул кирпич менен көпкө сүйлөшүү кыйын болчу жана аны эч кандай чөнтөккө салууга мүмкүн эмес эле. Motorola Dynatec өз убагында аябай таасирдүү болуп, баасы $4000 болчу, же заманбап доллар курсу менен дээрлик $24000 түзмөк. Азыр болсо акылдуу смартфондор, жөнөкөй телефондорду айтпай эле коелу, бир тыйынчалык эле баада. Ал эми татыктуу аппаратты $100-200 деле сатып ала аласыз. Бирок бул жетишкендик албетте көп жылдарды талап кылды. Ал убакыт ичинде 100 миллиондогон түрдүү аппараттар чыгарылды. Алардын ичинен негизгилери жөнүндө бүгүн биз сөз кылабыз. Motorola StarTAC дүйнөдөгү биринчи раскадушка. Америкалык компания дүйнөдөгү биринчи уюлдук телефонду гана жаратпастан, 23 жылдан кийин 1996-жылы дүйнөдөгү эң биринчи раскадушканы чыгарып, ага StarTAC деген исим ыйгарган. 2005-жылы PC World журналы бул аппаратты акыркы 50 жылдагы эң маанилүү көрүнүктүү ойлоп табуулардын бири катары сүрөттөгөн. Буга көптөгөн факторлор себеп болгон. Мисалы, жаңы чыккан түзүлүштүн өркүндөтүлгөндүгү, өлчөмдөрү, дизайны жана мүмкүнчүлүктөрү, адаттан тыш өзгөчө форма фактору, ошондой эле анын болуп көрбөгөндөй популярдуулугу. StarTAC дүйнө боюнча 60 миллиондон ашык колдонуучуга ээ болгон. Телефон көптөгөн жылдар бою сатыкка чыгып, көп жолу ар кандай тасмаларда жана жарнамаларда чыгарылган. Техникалык мүмкүнчүлүктөрүнө келсек, Motorola StarTAC-тин тамгаларды терүүчү жана SMS окуу үчүн кызмат кылган кичинекей экраны, вибрация мотору, ошондой эле алмаштырылуучу батареялары бар болчу. Аппараттын салмагы болгону 88 граммды түзгөн. Бул 90-жылдардын ортосундагы технологиялык жетишкендиктер үчүн укмуштуудай көрсөткүч. Жаңы сатыкка коюлуп баштаганда анын баасы $1000 түзгөн. Nokia 9000 Communicator. Ошол эле 1996-жылы финляндиялык Nokia компаниясы дүйнөгө өзгөчө буюмду тартуулаган. Ал эмне буюм дейсизби? Ал абдан кенен дисплейлүү, 640x200 пиксель монохромдуу персоналдык чөнтөк компьютери. Анда Intel фирмасынын 24 МГц такттык жыштыктагы кубаттуу процессор жана 2 МБ флеш эстутум орнотулган. Бул телефон горизонталдуу раскадушка түрүндө болуп, ага толуккандуу QWERTY клавиатурасын жайгаштырууга мүмкүн болот болчу. Nokia 9000 Communicator 2 маанилүү функцияны толук аткарган. Ал чалууларды жүргүзүү жана интернетте иштөө функциялары. Андан тышкары веб-ресурстарды карап чыгуу, имейл каттарды жөнөтүү жана көрүү, бизнес тиркемелерди ишке киргизүү аракеттерин баарын кылса боло турган. Демек, ошол кездеги Nokia азыркы заманбап гаджеттер жасагандын дээрлик бардыгын жасай алган. Аппараттын бирден-бир кемчилиги бул анын жабык операциондук системасы болгон. Жабык операциондук система башка иштеп чыгуучуларга ал үчүн программалык камсыздоону жазууга мүмкүндүк берген эмес. Айтмакчы, бул телефондун татыктуу салмагы 400 грамм болгон. Nokia 3310. Ооба, бул так ошол белгилүү Чак Норристин телефону. Зумерлерге арналган мемлердеги түтүк телефон. Телефон 2000-жылы чыккан жана ал дүйнөдөгү эң бышык объект катары атактанга ээ болгон. Бул чынында эле эч кандай кулагандан же урунуудан коркпогон бузулбас түзүлүш болгон. Мындан тышкары, бул телефондун ар кандай түстөгү жана үлгүдөгү алмаштырылуучу экспресс капкактары бар болчу. Ошентип, аппаратка каалаган капкакты тагып кийгизип, өзгөртүп алсаңыз болот болчу. Негизи, телефон эң чоң популярдуулукка өзүнүн эң мыкты баа жана сапат катышынан улам ээ болду. Ал ушунчалык популярдуу болуп, анын 120 миллиондон ашык данасы сатылган. Чынында эле функционалдык жагынан ал ошол кездеги көптөгөн телефондордон ашып, кардарларга жакшы кызматтарды сунуштаган. Мисалы, заматта жиберилүүчү SMS-тер, стандарттык 160 бийлигден ашык символ менен SMS. Ошондой эле ал пайдалуу программалык камсыздоону сунуштаган. Алар таймер, ойготкуч саат, үн менен терүү, эстеткичтер жана кызыктуу төрт оюн. Змейка оюну эсиңиздеби? Змейкадан тышкары Pairs 2, Space Impact, ошондой эле Bantumi оюндар болгон. Palm Handspring Reo 180.
Чалууларды жасоо үчүн толук кандуу GSM модуль, сенсордук резистивдүү экран, 33 МГц жыштыгы менен өндүрүмдүү Dragon Ball процессору, 16 мегабайттык эс тутуму жана инфракызыл порт аркылуу маалыматтарды өткөрүү мүмкүнчүлүгү бар персоналдык чөнтөк телефону. Азыр мындай мүнөздөмөлөр күлкүлүү жана абсурддуу болуп көрүнүшү мүмкүн. Аны колдонуу дагы түшүнүксүз. Бирок 2002-жылы бул мүнөздөмөлөр укмуштуудай эле татыктуу жетишкендик болчу. Palm жана Handspring тарабынан биргелешип иштелип чыккан дал ушул Treo 180 уюлдук телефону легендаралуу Treo 600 жана 650 телефондорун чыгарууга жол ачкан. Motorola Razr V3. Hello Moto. Бул дагы дүйнөгө белгилүү телефондордун бири. Бирок КМШ өлкөлөрүндө муну аз эле адамдар сатып ала турган. Motorola'нын StarTAC модели сыяктуу эле 2004-жылы Razr телефону тасмаларда жана сериалдарда көп чыкчу. Аппарат ошол кездеги стилдин иконасы болчу. Жашырганда эмне жада калса 2022-жылы да аппараттын сырткы көрүнүшү абдан жакшынакай. Razr дүйнөдөгү эң көп сатылган телефондордун бири жана Голливуддун атактууларынын арасында өзгөчө популярдуу болгон. Бардыгы болуп, аны 130 миллиондон ашык адам сатып алууга жетишкен. Жана 2017-жылы кайра чыгарылган Nokia 3310 сыяктуу эле Motorola дагы жакында эле Razr 2019 түрүндөгү жаңы түзүлүштү чыгарды. Ал бүктөлүүчү сенсордук смартфон. BlackBerry Curve 8300. 2007-жылы мобилдик инновацияларга бай болду, бирок дал ушул BlackBerry Curve 8300 модели Рим компаниясынын эң ийгиликтүү продуктусу болуп чыкты. Аппарат массалык рынокто көптөрдүн көңүлүн өзүнө буруп, узак убакыт бою компания так ушул линейканын аркасында жаңыланган аппараттарды чыгарып, абдан жакшы кирешелерди тапкан. 312 МГц жыштыгы менен татыктуу процессор, орнотулган 64 мегабайт жана 16 мегабайт оперативдүү эс тутуму, QWERTY клавиатурасы, камерасы жана түстүү экраны бул аппаратты толук кандуу, эң негизгиси ошол кездеги заманбап смартфонго айланткан. Кошумчалай кетсек, кээ бир модификацияларда Wi-Fi модулу бар болчу. Ал эми башкаларында GPS болгон. Apple iPhone. And we are calling it iPhone. Биринчи iPhone өз убагында эң көп сатылган аппарат боло алган эмес. Ал техникалык жактан аябай алсыз, ал тургай видеода жаза албаган көптөгөн чектөөлөрү бар телефон болчу. Бирок атаандаштары мындай нерсени мурда эч качан кыла алган эмес. Жана дал ушул 2007-жылдагы iPhone телефон өндүрүш тарыхында сенсордук смартфондорду өнүктүрүү тенденциясын белгилеген. Мында негизги басым экранга, демек экрандагы контентти колдонуудагы ыңгайлуулукка багытталган. Болжол менен айтканда, бул дээрлик бардык өндүрүүчүлөр тарабынан кабыл алынган идеялардын жыйындысы болгон. Калгандары болсо, мисалы ошол эле Nokia өзүнүн ийгилигинин туруктуулугуна ишенип, Apple компаниясынын жаңы продуктусуна көңүл бурбай жүрүп, анын популярдуулугун кантип жоготуп, бир нече убакытка чейин мобилдик радардын таптакыр жок болуп кеткенин баары билет. Биринчи iPhone атаандаштарында жок нерсени сунуш кылды. Ал толук кандуу браузер. Бул толук функциялуу чечим болуп, веб-ресурстарга кирүүнү абдан ыңгайлуу кылып түзүп берген. iPhone'дун презентациясында Стив Джобс биринчи iPhone'дун артыкчылыктарын улам-улам кайталап айтып берген. Ал бул түзүлүш бир эле учурда iPad, телефон жана интернет-коммуникатор деп атаган. HTC Dream. HTC Dream тартыш жараткан бир түзүлүш болсо да, бул анын маанилүүлүгүн азайтпайт. Эмне үчүн анткени? Бул 2008-жылы чыгарылган ошол кездеги жаңы Android операциялык тутумундагы дүйнөдөгү эң биринчи смартфон болгон. Аппарат башкалардан процессорунун жогорку кубаттуулугу менен деле өтө айырмаланган эмес. Ал эми анын курамын деле идеалдуу деп айтуу кыйын. Бирок жүктөгүчтүн блоктон чыгаруу жана жөнөкөй иш режиминде иштебеген же жеткиликтүү болбогон мүмкүнчүлүктөрдүн колдонуучуга жеткиликтүү болуп берилиши смартфондун баасын жогорулатып, ага болгон бардык компромисстерди жокко чыгарган. HTC Dream көздөгөн кыялынан алыс болсо да, бул аппарат тайвандык бренд үчүн гана эмес, бүтүндөй мобилдик индустрия үчүн олуттуу жетишкендик болду десек жаңылышпайбыз. Дал ушул HTC Dream телефону менен компаниянын жаңы гүлдөгөн учуру башталган. Бирок 4 жылдан кийин тайвандыктар бул ийгилигин тилекке каршы кармап кала алган жок. Google Nexus One. Так ушул моделдин пайда болушу менен эч кандай кошумчалары жок таза Android системасын колдонуу идеясы активдүү илгерилей баштаган. Башкача айтканда, Google компаниясы колдонуучуларга бул телефон менен Android'ти баштап ойлоп табылган формасында колдонуп көрүүнү сунуштаган.
Айтмакчы, Google'дун бул Nexus One телефонун баарыбызга тааныш HTC компаниясы даярдаган. Дал ушул моделдин жардамы менен Nexus линейкасы рынокто көтөрүлө баштаган. Андан кийин ал ийгиликтүү пикселге айланды жана Google компаниясы аутсорсинг практикасын токтотуп, өз колу менен девайстарды чыгара баштады. Биринчи жолу дүкөн текчелеринде Nexus One 2010-жылы пайда болгон. Google'дун негизги ойлогон ою боюнча, бул телефондорду сатуунун максаты киреше табуу эмес, смартфондор рыногуна дем берүү, жаңы тилге орнотуу болгон. Чындыгын айтыш керек, смартфон бул планда өз милдетин ийгиликтүү аткара алды. Мындан туура 10 жыл мурун Samsung ошол кездеги стандарттар боюнча чыныгы күрөктүү 5.13 дюймдук экраны бар Galaxy Note'ду чыгаруу менен эксперимент жүргүзүүнү чечкен. Азыр мындай диагоналды күндүз олд менен издеп таба албайсыз, анткени азыркы минимум 5.07 дюймду түзөт. Ошондо дагы азыр рынокто мындай дюймдагы телефондун эң көп дегенде 2-3 гана моделин таба аласыз. Galaxy Note чыккан учурда мобилдик гаджеттер дүйнөсүндө компакт смартфондорду планшет менен бирге колдонуу практикасы калыптанып калган болчу. Ошондуктан Samsungдун бул эки гаджетти айкалыштырып бир телефон кылып чыгаруу идеясы көпчүлүк тарабынан кастык менен кабыл алынган. Девайс дүкөн текчелеринде пайдаланууга чейин эле көрүлүү көмүлгөн. Бирок ошого карабастан Samsung дүйнөлүк телефон өндүрүшүндө чоңураак экрандарды жасоого түрткү боло алды. Муну менен эле тим болбостон стилусту да тирилтти. Ооба, биринчи iPhone'ун презентациясында Стив Джобско жакпаган так ошол стилус. Samsung стилус ыңгайсыз сенсордук дисплей үчүн гана керек деген стереотипти жеңе алды. Мындай сезгич калемди натыйжада Apple өзү колдоно баштады. Мисалга алсак, аны 2015-жылдан тарта iPad менен планшеттерде кошо чыгарып баштады. Ошентип, биринчи муундагы Galaxy Note албетте уюлдук телефондордун тарыхында бардык убактагы эң таасирдүү смартфондордун бири болуп кала берет. Мурунку телефондордун арасынан кайсысы сенин жүрөгүңдө калды? Комментарийлерге жаз. Көрүшкөнчө.